Президент Садыр Жапаров 18 февраль күнү Дубайда мурдагы президенттердин башын бириктирип, бир столго отургуздум деген билдирүү тараткан эле. Бүгүн биз дал ошол президенттин демилгесин утурлай шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Кече күнү эле экс-президенттердин жолугушуусу болуп өттү. Мурунку ошого сиздин оюңуз кандай? Мага тынччылык болсо эле болду. Элим аман, журтум аман, силер аман болсоңор болду. Эки президенттин жолугушуу да жакшы жол менен баратат. Бар болуп аман болсун президентибиз дагы. Менин көз карашым түз эле, албетте. Элибизге ынтымак керек, ырысал ынтымак. Мурдагы капачылыктарды кечиришибиз керек. Атамбаев Бакиевдин келиши боюнча терс пикирин билдирди. Сиздин пикириңиз кандай? Эми ынтымак болгон жакшы, бирок Бакиевдин Кыргызстанга келишине мен каршымын. Казанчынын өзерки кайдан кулак чыгарса болот. Бир жагы жакшы жагы деле бар. Анын элдин ичинде анча нааразычылыктар болуп атат. Бакиев да өзүнүн кылгандары боюнча эл алдына отчет берсе жакшы болот эле. Күнөөлүү болсо күнөөлүүмүн деп чындык чыгыш керек да акыры. Бакиевдин келгени деле бир жагы жакшы. Келишин колдойм эле, келе берсин. Менин оюм түз эле, түп түз эле. Анча-мынча ушу билбейм. Бакиевди эле мындай душа не лежит да, так оюм түз эле. Садыр Жапаров туп-туура эле кылды. Сабырдын түбү сары алтын дейт, анан ынтымак деген жакшы да. Оюм жакшы эле. Атамбаев өз Бакиевдин келишине терс пикирин билдирди. Сиздин оюңуз кандай? Оюмча ал Бакиев деле кыргыздын жараны, эч нерсе болбосо керек дейм, билбейм. Менин оюм каршылыктар жок, эсе келсин да. Ошол биздин башчыларыбыз өздөрү ынтымакта болсо, анан эл ынтымакта болот. Келе берсин, жашай берсин, ал деле ушул Кыргызстандын жараны, Кыргызстандын кулуну мекенин сагынып көп жылдан бери талаада жүрөт. Бирок кечире турган жери да бар, кечирбей турган жери да бар. Ошол президенттин ушундай жолго барганын тиги качкан президенттерибиз, туура эмес жасаган президенттерибиз чында көп эле нерсени жасады да, жаман иштер болду. Ошону кайталабай, бир муштум болуп, кыргыздын жөнөкөй элибиз, кыргызыбыздын бактысы үчүн биригишсе, мен против эмесмин, каршы эмесмин да. Бирок биригишип алып, эки ортодо бири-бирин сатып, анан бизди чаңытып, аңытып, байкуш жаш балдарыбыз ошолор үчүн барып курман болушканы мага жакпайт. Эми келечекте жакшы нерсени үмүт этели. Мен политик эмесмин, политикага аралаша албайм.